Анан мына элчилер эми бат-бат алмашып атат. Өзбекстандагы башка мамлекеттердики деле анан мына элчи кетет, аппарат 10 жыл, бухгалтерлары 15 жылда отурган бухгалтерлар бар да. Аппарат эмне үчүн алмашпайт? Ушул маселени карабайсыңарбы? Сиз аябай Камил Абзакын аябай мындай маанилүү суроо койдуңуз. Анткени мен келгенде карадым да, кээ бир бухгалтерлер 8 жыл, 9 жыл отурган бухгалтерлер. 15 жылда отурганы бар, мен сизге айтам. 15 жылын көргөн жокмун, бирок 8 жыл, 7 жыл иштегендердин баарын азыр алмаштырып атам. Анткени баягы элчилер алмашып алар калып, анан эч ким көңүл бурбаптыр да. Ошон үчүн азыр бүт бухгалтерлерди алмаштырып атам. Экинчиден болсо, бул азыр конкурска дагы 4 орун киргиздим. Жаңы бухгалтерлерди алып, жаш балдарды, жаш кыздарды алып иштеткенге. Анткени алар бухгалтерлер жетишпей эле алмаштырбай эле отура беришпейт да. Ошого жараша дагы соответствующий мындай нарушениялар да бар экен да. Ошондуктан бул вопросту иштеп атабыз, бирок бир четинен жаман көрүнүп атабыз, бирок аны оңдош керек. Ал сиз туура вопрос коюп атасыз, аны биз тартипке келтирип атабыз.